Ошондой эле балык шаарыбызга мамлекеттик материал. Алмамбет Кожонов жаркыраган жаңы келген унааларды көрүп, бүгүн кубанычында чек жок. Анын айтымында 30 жыл аралыгында Матрозервдин тарыхында биринчи жолу ички каражаттын эсебинен мындай техникалык толуктоо болууда. Бир заряд аз текшерип атат. Бүгүн ошол бир вагонду түшүрдү. Эч баягы заряды толук эле жетип атат. Буга чейин ошо кампада көбүнчө дизелдик каралар иштечү эле. Бирок баягы тартипке ылайык ошо электрокаралар керек экен. Анын зыяндуулугу болбойт экен. Компания ичинде иштегенде түтүн чыкпай, азык-түлүк продукцияларына зыяны тийбейт экен да. Бул аябай ыңгайлуу, складтарга, кампаларга кирип чыгып 3 тоннага чейин көтөргөн автоунаа болот экен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фонду өз каражатына 11 атай унааны сатып алды. Фонд өлкөдөгү азык-түлүктүн коопсуздугун жана корун сактап, бага болгон туруктуулукту жөнгө салып турат. Ал эми унааларды салтанаттуу тапшыруу аземине өзгөчө Кырдаалдар министри генерал-майор Бообек Ажикеев жана кызматкерлер катышты. Техникалык базаны чыңдап, республиканын бардык аймактарына азык-түлүктөрдү өз убагында сапаттуу жеткирүү үчүн 3 портер, 3 спринтер үлгүсүндөгү жана 5 жүк ташуучу электр унаалары сатылып алынды. Муну менен гана токтоп калбастан, фонд келечекте кошумча адистештирилген техникаларды алууну дагы пландаштырууда. Иш чарада министр Бообек Ажикеев Баткендеги чек ара коогалагында жабыр тарткан элибизде, аскерлерибизди эң зарыл болгон азык-түлүк менен камсыздап, элди эвакуациялаган унааларды тонналаган күйүүчү май менен жабдышты. Бир кезде Матрозерв коррупциялашып, саналуу адамдардын чөнтөгүн толтуруп келген болсо, акыркы 3 жылда жетекчиликтин аракети менен бул фонд элибиз үчүн кызмат кыла баштады. Натыйжада сиздердин иштөө шартыңыздар жакшырып, мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, жаңы техникалар алынууда деп баса белгиледи. Ең биринчиден мен токтор кетерлим. Бул мына акыркы маалдагы сиздердин таза иштегениңиздердин бул биринчи белгилери да. Өзүңүздөр тапкан пайдаңыздар өзүңүзгө буйруп, өзүңүздөр ушундай материалдык чыңдоо негизинде жакшы техникаларды алып атасыздар. Мен сиздердин жумушуңуздарды чынында аябай урматтайм, аябай сыйлайм. Мындай оорчулук маалдарда биз биринчи эле караганыбыз сиздерди карайбыз. Биздин кампаларыбызда канча бар экен, унубуз канча бар экен, канча будайыбыз бар экен, канча ошо эле дизель майыбыз бар экен деп. Ошондой эле Матрозерв өзүнүн тапкан каражатын заманбап типтүү кампаларды курууга жумшоодо. Учурда республиканын түштүгүндө жер тилкелери бөлүнүп берилип, курулуш ишин баштоо алдында турушат. Ал эми өлкөнүн түндүгүндө фонддун базасынын аймагында жергиликтүү калкты ун менен камсыз кыла турган заманбап тегирмен комплекси курулат. Ошондой эле азык-түлүктүн сапаттуу сакталышын камсыздаш үчүн учурдагы кампалар капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Тарыхта биринчи жолу өзүбүздүн иштеп тапкан акчабыздын эсебинен жакшынакай техникаларды сатып алып атабыз. Мына техникаларды сатып алып туруп, бизде өзүбүздүн борбордук басабызга жана ошону менен бирге азыркы күндө мына былтырдан бери биз Жалал Абадта, Беловодскийде, Ысык көлдө жакшынакай базаларды түздүк. Ошол жерлерге дагы бөлүштүрүп берип туруп, элдерге тамак ашты, мобилдүүрөөк, батыраак, ыкчам жеткирип берүү максатында азыр биз 6 техника алдык. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан белгиленген баалар боюнча ички рынокто толтуруу, турукташтыруу максатын жана андан ары сатуу үчүн фонд тарабынан 2021-23 жылдары буудай даны, кум шекер, өсүмдүк майы, дизелдик отун тез аранын ичинде сатылып алынган. Бул өз кезегинде базарда сатуучулардын бааларды кескин көтөрүп жибербөөсүн алдын алды. Азыркы учурда фонддун жоопту сактоочу ишканалары жана райондук мамлекеттик администрациялары аркылуу республиканын бардык аймактарында азык-түлүктөрдү төмөнкү баалар боюнча сатууну улантууда. Ага ылайык 1 килограмм кум шекердин баасы 65 сом, 1 литр өсүмдүк майынын баасы 95 сом, биринчи сорттогу ундун баасы 25 сомду түзсө, экинчи сорттогу ундун баасы 17 сомду түзөт.